Мээримдүү жана ырайымдуу зат Аллахка чексиз мактоолор болсун. Жана анын жер жүзүндөгү акыркы жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага Аллахтын салам жана салаваттары болсун. Эфирде Кур'ан аяттары. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз өткөнкү көрсөтүүдө Кур'андын жүрөгү болгон Ясин сүрөсүн тапшырылганбыз. Ал эми бүгүн да болсо ал сүрөнү улантмакчы. Студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Ажыкулов Эстебиз агайыбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн да Аллах каалап мына сиз менен улантып отурабыз агай. Убакыт коротпостон алгач аяттарга көңүл бурсак, андан кийин өз тапсирибизди баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен. Аларга биздин элчилер келгендеги айылдын жашоочулары жөнүндөгү мисалды келтир. Биз аларга экөөнү жөнөттүк. Аларды жалганга чыгарышты. Биз экөөн үчүнчүсү менен кубаттадык. Алар акыйкатта биз силерге жөнөтүлгөн элчилербиз дешти. Алар силер бизге окшогон эле адамсыңар. Мээримдүү эч нерсе түшүргөн эмес. Силер жалган айтып жатасыңар дешти. Элчилер айтышты. Биздин силерге жөнөтүлгөндүгүбүздү эгебиз албетте билет. Бизге ачык айкын кабарларды жеткирүү гана жүктөлгөн. Алар биз силерден жаман жышаандарды көрүп жатабыз. Эгерде тыйылбасаңар, биз силерди таш баранга алабыз. Силерге бизден оорутуучу азап жетет. Элчилер силердин жаман жышаандарыңар өзүңөрдөн силерге эскертилип жатабы? Ооба, силер чектен чыккан коомсуңар дешти. Шаардын четинен бир киши шашып келди да: "Эй элим, элчилердин артынан ээрчигиле" деди. Силерден эч кандай акы сурабагандарды жана туура жолдо жүргөндөрдү ээрчигиле. Эмне үчүн мен өзүмдү жаратканга жана бүт баарыңар кайрылып бара турган ага сыйынбаймын? Чын эле мен андан башка кудайларга табынамынбы? Эгерде мээримдүү мага жамандык кааласа, алардын колдоосу менден эч нерсени тосо албайт. Жана мени куткара да албайт. Акыйкатта анда мен адашууда каларым анык. Аныгында мен эгеңерге ишендим. Эми мени уккула. Ага бейишке кир делинди. Ал айтты: "Аттиң, эгер элим билсечи, мени эгем кечиргенин жана мени ардактуулардан кылганын билсечи, биз андан соң анын элине асмандан аскер түшүргөнүбүз жок. Биз аскер түшүрбөдүк. Болгону бир гана катуу үн угулду. Ошентип алар жалп өчтү. Элчи келип, алар анын үстүнөн шылдыңдашкан менин пенделериме өкүнүч болот. Чын эле биз аларга чейин канчалаган муундарды ойрон кылганыбызды жана алар буларга кайрылып келбесин көрүшпөйбү? Акыйкатта баарысы бизге жыйналышат." 13-чү аятта Аллах Таала мындай дейт: "Аларга биздин элчилер келгендеги айылдын жашоочулары жөнүндөгү мисалды келтир" дейт. Бул кайсы мисал жөнүндө? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли ала расулихил карим. Астагфиру биллах. Кала рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва халук уqdatan min lisani qawli. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Албетте бул Ясин сүрөсүн айтууга мен ошол 4 айга жакын убакыт кетти. Колуман келишинче ошол улуу устаздардан өткөрүп аракет кылдык. Бир 10га жакын тафсир китептерди окуп чыктым. Бул жерде ошол бир аз тафсир алымдардын арасында бир аз баягы ар кандай вариант
риваяттар бар экен, аранда риваяттар бар экен. Булар дейт ошол Рум мамлекетине караштуу Антокия деген айыл болгон. Азыркы ошол Туркия мамлекетинде бул шаар, бул айыл бар. Ошого Садик ва Садук ва Шалум деген 3 пайгамбар келген деген бир риваятты айтышат да тафсир алымдары. Антокиянын ошол падышасы Антихис бин Антихис, Антихистин уулу Антихис деген падыша болгон, таш кудайларга сыйынган деп ошол бир риваятта тафсир алымдары келтирип атат да. Башка риваятта тафсир алымдар айтып атат, жок, бул Садик ва Садук ва Шалум пайгамбарлар эмес. Бул жерге ошол Иса пайгамбар жиберген Юханна, Булус, үчүнчүсү Шамун деген адам, ошо Иса пайгамбардын замандаштары, достору деп атат да. Орусча тафсир китептерде ошол Юханнаны Юан деп берет экен. Булусту Павел деп жазышыптыр, Шамунду Семен деп жазышыптыр. Орусча тафсир окуган адамдар дагы баягы түшүнүктүү болуп калыш үчүн айтып атам. Ушундай риваяттар бар экен да. Башка риваятта айтыптыр, жок, бул Антокия эмес, бул башка айыл, башка шаар деген дагы риваяттар бар экен да. Эми кандай өтө терең кетпей элем, карапайым эл муну түшүнбөйт. Бул баягы тафсир алымдарынын 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл окуган молдакелердин иши бул. Эми баягы элге баягы бир аз маалымат берип атабыз. Анан ошол айыл кандай динди кабыл алдыбы, албай койдубу, албай койсо кандай жаманчылык күтөт аларды, кандай азап менен өлдү, ошондон биз мусулмандар кыяматка чейин үлгү алышыбыз керек. Ошол туурасында Алла Таала баяндайт да буягы. Кийинкисинде 14-аят. Биз аларга экөөнү жөнөттүк, аларды жалганга чыгарышты. Биз экөөнү үчүнчүсү менен кубаттадык. Алар акыйкатта биз силерге жөнөтүлгөн элчилер биз дешти. Ошол экөөнү жөнөттүк деген ошол Садик ва Садук ва Шалум бир риваятта. Бир риваятта Юханна, Булус, Шамун бир риваятта. Ошол экөөнү жибердик, экөөнү койгондо үчүнчүсүн жибердик деп атпайбы? Ошол 3 адам ошол талаш болуп, ошоларды Алла Таала баяндап атат да. 15. Алар силерге бизге окшогон эле адамдарсыңар. Мээримдүү эч нерсе түшүргөн эмес, силер жалган айтып жатасыңар дешти. Ошол шаардын, ошол айылдын эли каршы чыкты да. Пайгамбарларга каршы чыкты, элчилерге каршы чыкты. Силер биз ошол эле адамсыңар. Алла Таала мээримди эч ким түшүргөн эмес бизге. Эмне деп каршы чыкты. Көрбөйсүңбү? Ар-Рахман деп ошол булар 124 миңге жакын пайгамбар келген деп айттык го башында. Булар ошол мурунку пайгамбарлардан динди билген, бирок кийин ошол арабтарга окшоп, ошо таш кудайларга сыйынып кеткен да. Ошон үчүн Ар-Рахман деп мээримди эч нерсе түшүргөн эмес. Силер биз ошол адамсыңар деп каршы чыгып атышат да. Калп айтып атасыңар дегенде. Ошондой. Кийинкиде 16-сында айтат. Элчилер айтышты, биздин силерге жөнөтүлгөндүгүбүздү эге биз албетте билет. Албетте ошол кол Роббуна я'лам инна илайкум ламурсалун. Алар айтышты дейт элчилер, биздин Роббубуз, жаратканыбыз билет, биз силерге жөнөтүлгөн элчилербиз. Биз жөнөкөй адам эмеспиз деп элчилер ошол элге жакшынакай ошол үлгү менен, жакшынакай сөз менен, адаби тил менен, ошолордун адаби тили менен жакшынакай кылып динди жеткирип атышса дагы алар укпай атышат да. Бизге ачык айкын кабарларды жеткирүү гана жүктөлгөн. Ошол көрдүңүзбү? Пайгамбарлардын да колунан келбейт да бирөөнү туура жолго салып коюу, адаштырып коюу. Бул ошол Алла Тааланын гана колунда да. Керек болсо шайтандын да колунан келбейт бир түрү адаштырып салуу. Анда ал баарыбыз адаштырып салбайбы шайтан? Жок. Ошол биз Алладан жардам сурабай, туура эмес жолду тандагандыгыбыз үчүн шайтан алып кетиши мүмкүн да. Алла Таала күндө 5 маал намаз окуп, Алла Тааланы эстеп турсак, шайтан дагы бизди адаштыра албайт. Эми албетте ошол адаштырган дагы, туура жолго салган дагы Алла Таала, бирок ошол өзүбүздөн дагы аздыр көптүр өзүбүздүн дагы жүрөгүбүз, ниетибиз байланыштуу да.
Пайгамбарлардын колунан келбейт. Ошон үчүн эмне деп атат? Биз силерге ачык айкын гана жеткирип коюу биздин милдетибиз деп. Көрүүчүлөргө баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн пайгамбарыбыз ыйлаганда, пайгамбар алейхиссалам ушундай ыйлаганда Алла Таала эмне деди? Касас сүрөсүндө астагфирулла иннака ла тахди ман ахбабта валакинналлах яхди ман яша. Эй Мухаммад, сен кимди сүйгөн болсоң, кимди жакшы көргөн болсоң, туура жолго сала албайсың. Бирок Алла Таала кимди сүйгөн болсо, кимди каалаган болсо, туура жолго салып коет деп Алла Таала айтканда, Ибрахим пайгамбарыбыздын атасы ыймансыз капыр болуп өлгөн, Нух алейхиссаламдын коюнда жаткан аялы капыр болуп өлгөн, 4 баласы болгон бирөөсү капыр болуп өлгөн, Лут алейхиссаламдын аялы капыр болуп өлгөн, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыздын Абу Талиб атасы менен бир тууган агасы, Абу Лахаб атасы менен бир тууган агасы ыймансыз өлгөн да. Ошого пайгамбарлардын да иши эмне? Ачык айкын жеткирүү, туура жолго салып коюу, ошол Кудай менен тиги адамдын өзүнөн болот да. 18. Алар биз силерден жаман жашаандарды көрүп жатабыз. Эгерде тыйылбасаңар, биз силерди таш бараңга алабыз. Силерге бизден оорутуучу азап жетет дешти. Алар ошол пайгамбарлардан жаман жашаандарды көрбөсө деле, эмнеге жамгыр жаабай атат силер үчүн, эмнеге мындай, эмнеге тигиндей деп бир болбогон сөздөрдү айтып каршы чыгып атышат да. Болбогон сөздөрдү айтып каршы чыгып атышат да. Жамандык жашаандын баардыгын ошолорго сылташкан турбайбы? Алар өздөрү ошол буттарга сыйынып, идалдарга сыйынып, таш кудайларга сыйынып, ширк келтиргендиги үчүн ошондой бир жамгыр жаабай, бир ачарчылык, кыйынчылык болсо, ушу силерден деп алар тиги пайгамбарларга, элчилерге төңтөрүп салышкан да. Бул учурда элчилер айтып жатат, элчилер, силердин жаман жашааныңар өзүңөрдөн, силерге эскертилип жатабы? Ооба, силер чектен чыккан коомсуңар дешти. Ошол бизден эмес, силер бизди укпай, таш кудайларга сыйынып, зына иштерди кылып, байлар кедейлерди кордоп, ушундай бир акмакчылыкка, маңкурчулукка баткандыгыңар үчүн өзүңөрдөн ал, бизден эмес деп элчилер, пайгамбарлар түшүндүрүп атышат да. Ошол убакта шаардын четинен бир киши шашып келди да, "Эй элим, элчилердин артынан ээрчи келе" дешти. Деди. Бул ошол тафсир китептерде Хабиб ан-Наджар деген адам болгон экен. Бул ошол ыймандуу болгон, элчилерди ошол эли өлтүргөн аткан угуп келген да. Бул адам ушундай ыймандуу адам болгон экен, кайрымдуу адам болгон экен. Ошо дыйканчылык кылып алма өстүрчү бул адам. Ошол күндө же ай сайын тапкан эмгек акчасынан жарымын ошол кедейлерге берчү экен да. Бул нерсе кыйын нерсе да. Тапкан айлыгыңан, эмгек акыңан жарымын ошол элге берүү бул оңой нерсе эмес. Ушундай кылчу экен. Мен тафсирге даярданып атып, ушуларды окуганда ошол күнү негедир ошо бир колума бир көбүрөөк акча тийип калды. Анан кой, эми ар дайым болбосо да ошо бүгүнкү күнүм ошол Хабиб ан-Наджарга окшошоюнчу деп анан жарымын садака кылып бердим муктаждарга. Анан өзүңүз түшүнсөңүз керек, ал адамдын бергенде сейдин кандай болгондугун. Ал кийин бияктарда айтат да уландысында, Кудай буйруса. Кийинкисине өтсөк, 21 аятка келип токтодук. Силерден эч кандай акы сурабагандарды жана туура жолдо жүргөндөрдү ээрчи келели. Мына бул жерде улуу сөз жатат да. Пайгамбарлар, элчилер эч качан акы сурабайт да кылган ишине. Мейли врач болсун, мейли жөнөкөй адам болсун, мейли азыр керек болсо ошол молдакелерибиз дагы мынча $1000 бер, мынча эме бер деген сөздөр жүрүп калып атат да. Мен эми мындай эме кылбадым, бирок сөздөр бар да. Бирок эмне пайгамбарларда ошол эч кандай акы суроо болгон эмес да. Булар 100% Кудай үчүн ошол бир дагы акы талап кылбай, Кудай үчүн гана даават кылган да. Бүт дүйнө жүзүндө мейли врач болсун, мейли соодагер болсун, кыскасы акы акысы жок эч ким кыймылдабайт да. Мындай ачык айтканда азыркы заманда акы болбосо эч ким кыймылдабайт, баспайт. Пайгамбарлар эмне? Андай жок да, булар Кудай үчүн эч бир акы сурабаган деп айтып аткан ошол. Кийинкисинде мындай дейт:
эмне үчүн мен өзүмдү жаратканга жана бүт баарыңар кайрылып бара турган ага сыйынбаймын. Ошо тилерге бул ыймандоодан болгондо мен эмне үчүн ошол өзүмдү жаратканга, силердин баардыгыңар кайтып бара турганга сыйынбаймын, сыйынам мен. Бул таш кудайларыңардан пайда дагы жок, зыян дагы жок. Улуу ааламды жараткан Алланын өзүнө сыйынгыла деп бул байкуш ошол пайгамбарларга кошулуп, элин мындай үгүттөп дават кылып атат да. Уккула буларды деп. Чын эле мен андан башка кудайларга табынамынбы? Эгерде мээримдүү мага жамандык кааласа, алардын колдоосу менден эч нерсени тоса албайт жана мени куткара да албайт. Аттахиду мин дунихи алихатан ийерден рахман бидурла тугни анни шафатум шайвала инкудун. Мен дейт ошол Алла Тааладан башка ушул таш кудайларды кудай кылып алып ушуларга сыйынамбы, табынайынбы, сыйынайынбы, кулчулук кылайынбы? Эгерде Алла Таала мээримдүү зат Ар-Рахман мага бир жамандыкты кааласа, булардын колдоосу, булардын жардамы мага бир эч бир колдоо көргөзө албайт. Мени ошол азаптан, жамандыктан куткара албайт деп бул ошол Кудайды өтө жакшы тааныган, пайда зыян Алладан болот деп билген ыймандуу адам тигил элге кайрылып атат да. Инни иза лафи долалим мубин. Эгерде мен ушул Алла Тааланы коюп ушу таш кудайларга сыйына турган болсом, эмне дейт? 24-аяттан да мен ачык айкын адашууда болуп калам деп атат да. Демек бул ширк келтирбей жалгыз Аллахка сыйынууга чакырылып жаткан ошол пайгамбарлар менен бирге да ушул адамдын ыйманга элдерди үгүтөп жатканы жөнүндө баян экен да бул аяттар. Ошондой. Акыйкатта анда мен анык адашууда каламын. Айтып атат да, ошол Алла Тааланы коюп мен ушу силерге окшоп ушу таш кудайларды кудай кылып алып, табынып, сыйынып, дуа кылайын мен буларга, сажда кылайынбы? Эгерде мен ушинтсем, мен ачык айкын адашууда болом. Ар-Рахман Алла Таала мага бир жамандык кааласа, булардын колдоосу мени Алла Тааланын жамандыгынан куткара албайт, жардам бере албайт. Мен анда ачык айкын адашууда болуп, бу дүйнөдө бакытсыз болуп, ахиретте тозокко түшөм деп бул байкуш ыйлап атат да. Аныгындай мен эгеңерге ишендим жана мени уккулачы. Бул ошо Хабибан Нажар элин айтты, чындыгында мен Алла Таалага эгеңерге ишендим, мен уккула деп бул байкуш элине кайрылды да. Эли анан муну тепкилеп өлтүрүп салышты. Ушундай жаткырып алып, үстүнө чыгып секире берди, тепкилей берди. Байкуштун ич агарыны дагы сыртка чыгып кетти да. Ушундай азап менен өлдү. Мына ошол Ясин сүрөсүн Кудайым көрүп турат, билип турат, айтайын деген максатым дагы ушул окуяны, именно ушул аяттардагы ушул окуяны ошол элиме бир жеткирүүгө аракет кылайын деп Ясин сүрөсүн айтайын деген максатым ушул окуяларды элге бир жеткирейин деген максатта ошол Ясин сүрөсүн ушу биринчи Кудайдан, экинчи себеп ошол элге бир жеткирейин деген максатта ошону баягы бияктан белгилеп, башка кылып даярданганыбыз ошол да. Мына эми мактаныш эмес, Кудай кабыл кылсын. Эми илгери мен студент кезинде жаш бала болуп жүргөн, ошо ислам университетте окуп жүргөндө Токтогулду Кенанбай деген бир байке бар эле, жакшы киши, момун адам. Ошол айтты эле, эстебес иним, айланайын, Кудайым сенин ошол кылып аткан эмгегиңди бааласын, эл сени жакшы көрүп асманга учурмак беле, жаман көрүп жерин жетип атасмана түбүнө киргизбеймек беле. Бүт жамандык да Кудайдан, жакшылык да Кудайдан. Ошол Кудайым сенин эмгегиңди бааласын деп айтканда, анысы кандай эл асманга учурмак беле, жерге киргизмек беле. Мындай мен ошол Кудай кабыл кылсын 18 жылдан бери ошол дават ишине аралашып жүрөм да. Кудайга шүгүр, падыша отурабы, бай отурабы, кедей отурабы, бомуж отурабы, ким отурат айырмасы жок. Мен каерде болсом сөзсүз түрдө bir 5-10 мүнөт, 15-20 мүнөт сөзсүз түрдө дават деген нерсе болот да, болбойт эмес, болот. Кээде маршруткада дагы анан ошол кээде ошол адамдар каршы чыгат, университетиңе барбайт даватыңды, мечитиңе барбайт даватыңды, андай, мындай деген сөздөр болот. Анан баягы жүрөгүң зыркырайт, дагы эмне деп этем булар деп, жетим баладай болуп, биягымды карап, жүрөгүң зыркырап, айтпай деле койсоң болот, бирок Кудай үчүн айтайынчы, балким Кудай ушундан ыраазы болуп кетеби,
айтайынчы деп. Анан чубактарымды айтмакчы, бир мактанып коеюн, кыяматта күбө болот. Мен такылдатпаган Бишкек шаарында бир 30% үй калбаса 70%-ин такылдатып чыкканда, 3-чү микрорайон, 4-чү микрорайон, 5-чи микрорайон, 6-чы микрорайон, 7-чи микрорайон, 8-чи микрорайон, 9-чу микрорайон, 10-чу микрорайон, Көз завод, Дордо, Енесай, башка жанагы аз бизде жакшы иш болуп атат да, жана даават деген нерсе болуп атат. Баягы студент кезде, жаш кезде убакыт көп, эме 3 күнгө ошо 100дөн ашык жол чыгыптырмын да, 100дөн ашык жолу. Бардык жерге барасың да, анан кыдырасың. 40 күнгө 4 жолу чыктым. Пакистанга да барып келдим 5 айга. Анан ошол бул мактаныч эмес. Бул эми баягы интернетке киргизебиз деп атасыңар. Эми Кудай өмүр берсин, балки мен өтүп кетсем, же кийинки жаш муундар, башкалар окуп бир үлгү алсын деп атам. Бишкек шаарында бул ачык эле сөз да, бул баягы Кудай менен пенденин ортосунда болуп аткан эме, рыя эмес, бирок айтып коюш керек. 30% үй калбаса 70%-ин мен такылдатыптырмын да. Бул дагы Кудайдын бир чоң жакшылыгы да. Анан пайгамбарыбыз айткан, эгерде кайсы бир адам бирөөгө белек берип алып койсо, кусуп коюп жегенге бар деп. Мен Кудайдан 5 маал суранам, я Алла, сен мага ыйман бердиң, дин бердиң, жанымды алсаң, азыр да, бүгүн да даярмын, бирок ыйманымды албагын деп. Меккеге жалпысынан 4 жолу бардым. 4-үндө тең ошентип сурандым. Өлгөн жокмун, анан жакшы эле болсо керек деп басып жүрөбүз. Кудай таалам жаныбызды алса, азыр да, бүгүн да, мына Куранды кармап туруп, Ясин сүрөсүн кармап туруп айтып атам, азыр да, бүгүн да даярмын, бирок ыйманыбызды албасын. Иншалла Алла таалам албайт. Иншалла. Иншалла. Сиздин өмүрүңүздү узартып, бизди сүйүндүргөн болсун Аллах субхана таала. Жана сиздин ушундай жакшы тафсирлериңиз менен, даваттарыңыз менен, мына Кудай каалап, сиз айтып атасыз, 70% үйдү такылдаттым деп. Бүгүн Аллах каалап, мына сиз көп үйдүн ичине кирип отурасыз сыналгы менен. Биздин көрсөтүү ушу Кыргыз Бишкек шаарында эмес, башка биздин областтарда да көрсөтөт. Иншалла Аллах субхана таала сизге көп соопторун жазган болсун устазыбыз. Кийинки аяттарга өтсөк, өз учурубузда. Ага бейишке кир дедимди. Ал айтты, аттың эгер элим билсечи. Ошол өлгөндө Алла таала бейишке кир деп периштелер аркылуу буга кабар берди дейт да тафсирлерде. Анан бул ошол руху, жаны бейишке кирди дейт тафсир китептерде. Руху, жаны бейишке кирди дейт. Алла таала Куранда айтат, астагфирулла, "Вала тaqulu лима юқтал фи сабил амат бала хия валакин ла ташурун." Силер Кудай жолунда өлгөндөрдү, шейттерди өлүк деп айтпагыла. Алар тирүү, валакин ла ташурун, бирок силер сезбейсиңер, билбейсиңер дейт да. Биз билбеген көп нерсе бар да. Мисалы, булар мына эмне бар, биз билбейбиз. Жаны бейишке кирди дейт да. Бул адамдын жаны бейишке кирди дейт. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, "Ал кабру имма раудату мин риядил жанна, ау хуфратун мин хуфарин ниран." Бул кабыр дейт, мүрзө дейт, же бейиш бактарынан бир бак болот дейт, же тозок чуңкурларынан бир чуңкур болот дейт. Анан эми биз баягы көргөн нерсеге эле ишенбей, көрбөгөн да көп нерсе бар да. Ошол тафсир китептерде бул кишинин жаны бейишке кирди дейт да. Жаны Кудай бейишке киргизди дейт. Кандай бактылуу адам. Түшүндүм. Кийинки 27-чи аятта айтат: "Менин эгем кечиргенин жана мени ардактуулардан кылганын элим билсечи." Allah. Qila khulul jannata agamne beyişke girdi aytıldı. Anı düşündürüp öttük. Qala al aytı deyt, jana aytады. Ya layta qawmi ya'lamun. Atting ay şunu elim qawmum bilseçi bima ghafarali rabbi ve jalani minal mukramin. Allah Taala meni geçirgendигин жана meni урматтуулардан, ардактуулардан кылганын atting ay elim bilseçi деп бейиште рух айтты да мунун. Шону Кудай Таала бизге кабар берип атат. Биз андан соң анын элине асмандан аскер түшүргөнүбүз жок. Биз аскер түшүрбөдүк. Кайсы аскерлер? Аскер периштелерден болгон аскерди айтып атат да Алла Таала бу жерде. Бул периштелерден болгон аскер пайгамбарлардын урматы үчүн гана өтө бир улуу иштерде түшөт да. Анан бул Антохиянын эли дейбизби, же башка шаардын эли дейбизби, кандай болгон күндө дагы аз дейт, булар алсыз дейт. Бир кичине эле эл дейт. Анан буга ошол 2000, 3000, 5000 аскер
аскер түшкөн. Бадыр согушунда периштелер түшкөн да, Бадыр согушунда. Хандак согушунда периштелер түшкөн. А мында андай аскер түшүргөн жокпуз дейт да. Булар кандай жок болгонун, кандай кыйраганын кийинки аятта айтат да. Болгону бир гана катуу үн угулду. Ошентип алар жалп өчтү. Ошол Жабраил периште катуу кыйгырганда ошол бүт ошол Антиохия шаарынын эли дейбизби, же башка шаардын эли дейбизби, ошол кимиси болсо дагы ошол эмне бүт бардыгы кыйрап өлүп жок болду дейт Алла Таала. Чындыгында муну бизге башында айтпадыбы, эскертүү бар, ошону эскерткин деп үчөө жөнүндө деп айтпадыбы? Ошо деги эле ушундай бир көп күнөөгө чектен ашып бата берсеңер, биз да ошо силерди ушул элдей кылып жок кылабыз деген бир өрнөктү же болбосо ушундай бир эскертүүнү өзүбүзгө алсак болобу? Албетте, ошол эмне үчүн бу жерде ошол буларды айтып атат Алла Таала. Себеби сен жиндисиң, сен деген кат тааныбайсың, кедейсиң, анан сага эле эмне жетимге да Куран түшүп эле деп бүт каршы чыгып атпайбы жанагы тиги Абу Лахаб, Утба ибн Шайба, Валид ибн Мугира жана башка бүт каршы чыгып сен жиндисиң, сага да Куран түшмөк беле, эмнеге мага түшпөйт, сага түшкөн Куран мага дагы түшсүн деп бүт каршылыктарды көргөзүп пайгамбарды сөгүп атышпайбы? Ошолорго ушундай болбогула деп кыяматка чейин, бардыгыбыз кыяматка чейин Алла Таала эмне ушул окуяны айтып атат, ушундай болуп калбагыла деп. Ана мен айтып атпаймынбы, ошол Ясин сүрөсүн айтууга биринчи Кудайдан, анан бирден бир себеп мына ушул окуяны айтайын деген максатта мен Ясин сүрөсүн айтайын деп атам да. Элчи келип, алар анын үстүнөн шылдыңдашкан. Менин пенделериме өкүнүч болсун. Мына Алла Таала эскертип атат, ушул коомго, Антиохиянын элине, аларга дагы, булардан кийинкилерге дагы кыяматка чейин. Мухаммад пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, андан кийин пайгамбар келбейт. Ал киши пайгамбарыбыз алейхиссалам эмне деп айткан? Ал улама варасатул анбия. Алымдар, илимдүүлөр, булар пайгамбарлардын мураскорлору деген. Ошого пайгамбарлык жумушту биз аткарабыз да. Биз алымдар пайгамбар эмеспиз. Бирок кылган ишибиз пайгамбарлардын жумушу да, бул оңой жумуш эмес. Бул өтө ыйык, бийик жумуш да. Ана ошону түшүнүшүбүз керек. Ошону Алла Таала эмне ошол эгерде ошол пайгамбарыбыз айтканда, эгерде ким силерди шылдыңдаса, силерди сөксө, анда ал мени сөккөнгө барабар, мени шылдыңдаганга барабар. А кимде мени сөксө, мени шылдыңдаса, бул Кудайды сөккөнгө барабар, Кудайды шылдыңдаганга барабар деген да. Ошого мен баягы теле көрүүчүлөргө элге айтып коеюн, ошол молдолорду сыйлаңыздар, молдакелерди, даватчыларды сөкпөгүлө, урбагыла, кагып силикпегиле, мени да кээде сөгөт, урайын дейт, алы жетпей калат, башка болот. Айтып атам го, баягы жетим баладай болуп, жүрөгүң зыркырайт кадимкидей, биягында карап. Албетте эми биздин элибиз жакшы эле, бир 80% тынч эле өтөт дават иштеричи. Анан бир 15-20% кичине бир эмне тигиндей, анан мындай деп каршы сүйлөшөт, жүрөгүң ооруйт да. Ошого иншалла молдакелерди, даватчыларды сыйлаңыздар. Булар пайгамбар эмес, бирок ошол кылган иштери пайгамбардын жумуштарын кылып аткан адамдар да. Чын эле биз аларга чейин канчалаган муундарды ойрон кылганыбызды жана алар буларга кайтарылып бербесин көрүшпөдүбү? Мына Алла Таала ошол Нух пайгамбардын коомун жок кылган, Худ пайгамбардын коомун жок кылган, Лут алейхиссаламдын коомун жок кылган, Шуайб алейхиссаламдын коомун жок кылган, ошол Нух пайгамбардын коому аябай арак ичип, кумар ойноп, ушундай бир сойкулуктар менен бузулган. Худ алейхиссаламдын коому дагы ушундай кутуруп кеткен, дөөлөттү көтөрө албай. Лут алейхиссаламдын коомунда Кудай сактасын, аялдар турса эркектерди, эркек үйлөнүп, аялга үйлөнүп, ушундай бир жаман иштер болгон. Тилекке каршы биздин дагы заманда ушул иштер пайда болуп атат да. Шуайб алейхиссаламдын коому таразыда алдап жок болгон, ушулардай болуп жок болбогула, жок болуп кетпегиле деп Алла Таала эскертип, Ясин сүрөсүндө дагы ушул аяттарды айтып атат да. Акыйкатта баарысы бизге жыйналышат. Кыямат күнүндө ошол бардыгыбыз
кааласак дагы, каалабасак дагы, Кудайга ишенгенибиз дагы, ишенбегенибиз дагы, Кудайга сыйынганыбыз дагы, Кудайды сөккөнүбүз дагы бардыгыбыз ошол Алла Тааланын алдына барабыз. Ошону Алла Таала эскертип атат. Чоң рахмат, Аллах разы болсун агай сизге бүгүнкү тафсириңизге. Деги эле жыйынтыктоочу сөздөрүңүздү айтсак, ушул биз жогоруда айтылган аяттардан өзүбүзгө эмнени алышыбыз керек? Ушул жогоруда айтылган аяттардан биз өзүбүзгө ошол көп жакшылыктарды алышыбыз керек. Бир туугандарга боорукер болушубуз керек. Мен бир эмени айтып кетсем болот да, бир окуяны. Азыр ошол Кыргызстаныбызда, Бишкекте ошол бомуждар аябай көбөйүп кетти да, ачык айтканда. Мен ошол өзүм Көз завод Дордой жакта турам. Анан жумуштан келатып Моссоветтен түшөм, же болбосо Советский Токтогулдан түшөм. Анан ушу Ислам университетке, мечитке чейин баратканда бир 5-6 бомуж жолугат да. Анан даават кылам, сурайм, ата-энең барбы десең көп айтат, жок дейт. Бар деп айтат. Бир туугандарың барбы десең бар дейт. Анан сени карабайбы десең жок тигүү дейт да. Мына орозо келатат, ошол бир туугандарды карап, ошол өздөрү да даават деген нерсе болуп атат. Бизде ошого чыгып аракет кылса жакшы болот да. Мен апам көп айтчу эле, азыр апам Кудайга шүгүр апам бар. Апам айтат, илгери ошол Кенжеке деген бир карындашым ата-энеси өлгөндө агасы бир талак апарып таштап коюптур да. Сен жаман кызсың, керегиң жок, кимге керегиң бар эле, өл деп. Анан албай ошол жалаңаш жыртык моюн чептеп, ок аткылып, анан бирөөгө тийип, анан бала чакалуу болуп, байып, жакшы мындай турмуш куруп калат экен да. Анан агасы соодагер экен да, кербендер менен анан бир күнү талаада калып, жатканга жер жок, анан бир чырак жарыкты көрүп барса, карындашынын үйү экен да. Анан карындашы таанып, күйөөсүнө айтып кой сойдуруп, анан колгосун өзү куят экен да. Колгосун өзү куюп келатып, анан айтыптыр да агасына: жыгаш жаманы терек, ар нерсеге керек, кыз жаманы Кенжеке, караңгы конокко керек, кыз жаманы Кенжеке, жатарга жер таппай калганда керек дегенде агасы эсоп жыгылган экен да. Айдын 15-и караңгы, 15-и жарык. Бүгүн ал кедей болсо, бүгүн бомуж болсо, балким эртең жакшынакай болуп кетиши мүмкүн. Мен мактаныш эмес, ушу 5-6 бомужду эркегин аялындагы ошо бала чакалуу болуп, эки этаж үйлүү болуп, жакшы жашоо куруп кетишине себепкер болдум да. Көчөдөн көрүп калсам, ошол мечитке алып барам да. Өзүбүздүн жанында мечит бар, ошол жака алып барам. Дагы жүрөгүм ооруду. Ошол ачык эле айтып коюш керек, эми сөз келип айтпасаң атасы өлөт дейт. Ошо Ислам университетке жумушума кетип атсам, бир бомуж байке жолугуп калды. Атың ким десем, Абдушүкүр дейт. Өзүң атың Абдушүкүрбү же эмне которуп алгансыңбы десем, чындап эле өзүм атым Абдушүкүр дейт. Анан жүрөгүм ооруду менин. Абдушүкүр Нарматов устазыбыз, агабыз Ислам университетте ректор, Кадыр Баркыбар, Кыргызстан бүт тааныйт. Абдушүкүр Исмаилов деген агабыз мына Куранды которгон, Арабаевда теология факультетинде декан, ал дагы чоң кызматта. Анан деп мындай жалпы эл түшүнсүн, жүрөгүм ооруду ачык айткандачы. Мына Абдушүкүр Нарматов агабыз Ислам университетинде ректор, кандай Кадыр Баркта жүрөт. Абдушүкүр Исмаилов Арабаевда университетинде теология факультетинде декан, кандай Кадыр Баркта. Бүт Кыргызстан тааныйт, Куранды которгон. Бунун аты да Абдушүкүр, Абу Акш Абдушүкүр, дин жок, бул бомуж болуп жүрөт деп жүрөгүм ооруду да, аябай ооруду. Ошого дин адамды адам кылат. Динсиз адам айбан болуп калышы дагы бат эле да. Ошо динге келели, динден коркпойлу. Бул Алла Таала Куранда айтат: Астагфирулла, ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Эй Мухаммад, биз сени ааламдарга мээрим катары жөнөткөнбүз дейт. Ошол мээримден кур калбай алып калалы. Чоң рахмат, устаз, сизге Аллах разы болсун. Иншалла, Аллах кааласа, биз кийинки аяттарды сиз менен улантабыз деген ниеттебиз. Аллах ошол күнгө жеткирсин. Сизге да бир ирет жакшы тилектерибиз менен, дуаларыбыз менен Аллахка сиз үчүн кайрылып турабыз, устаз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми Куранды өзүбүздө окуйлу, билели жана Куран менен жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.